Космостон угулган азан жана космостон жерди караган кезде таң калыштуу көрүнүш. Бул видеону аягына чейин көрүңүз. Себеби бул маалыматты адамзатты билбеш үчүн, көрбөш үчүн совершенно секретно деген китепке жашырышкан. Бул окуя бир канча жыл мурда болгон окуя. Ал убакта адамдардын көпчүлүгүндө космос деген түшүнүк анча деле өнүгө элек болчу. Бул убакка чейин эч ким космоско барып көрө элек эле. Мындайча айтканда, адамзат алгачкы жолу космоско аттанган кез. Мына ошондо адамзат айга барып конуп, айдан эксперименттерди жүргүзүп келүү үчүн Аполлон 11 кемесин даярдашат. Ай бетине учуу үчүн Аполлон 11 кемеси даяр. Учак кемеге Нил Армстронг жана аны менен кошо Олдринг жана Коллинс үчөө кемеге отургузулуп, ай бетине аттанышат. Учак кеме от алып, ай бетине аттанышты. — 1969 жыл 20 июнь. Алгачкы космоско учуу деп телерадио корпорациялардан дагы түз эфирде көргөзүп жатышты. Адамзатынын эң алгачкы ай бетине аттанышы. Космонавттар жерден көтөрүлүп, айды карай багыт алды. Бир топ алыста учуп кеткен соң, жердегилер кемедеги адамдарга байланышка чыгып, кандай ылдамдыкта баратасыңар? Баары жакшы элеби? Деп радио толкун аркылуу байланышып турушту. Прием. Бизде баары жакшы. Кеменин нормасында учуп баратабыз. Качан айга жакындаган кезде дагы бир байланышка чыгып, айга жакындап калдыңарбы? Абалыңар кандай? Бизде баары жакшы. Айга жакындап калдык. Конууга даярдангыла. Конууга даярбыз. Жердегилер кемедегилерге үзгүлтүксүз бат-баттан байланышка чыгып атышты. Космонавттар кылдаттык менен кемени айга кондурушту. Кемедегилер жерге байланышка чыгып, жер, биз ай бетине кондук. Жер бетиндегилер космонавттардын аман-эсен айдын бетине ийгиликтүү конуп алганына сүйүнүштү. Айдагыларга байланышка чыгып, абайлагыла, айлана чөйрөңөрдү байкап карагыла. Сак болгула, кылдаттык менен кемеден чыккыла. Байланышты үзбөгүлө. Ай бетиндеги кемедегилер жер, биз кемеден чыгып атабыз. Армстронг, кемеден кылдаттык менен чык. Жер, мен чыктым. Деп эле үнсүз туруп калат. Армстронг, эмне унчукпай калдың? Мен эмнени көрүп турам?
Бул өңүмбү же түшүмбү? Бул эмнеси? Көрсө бул учурда Армстронг алыстан көрүнгөн жерди караган кезде жер бетинен ачылып турган китеп сыяктуу бир көрүнүш көрүнгөн экен. Буга түшүнбөй калган жердегилер: Армстронг, сага эмне болду? Эмне деп эле жатасың? Ушунчалык таң калыштуу, кооз, өмүрүндө көрбөгөн, өтө башкача кубулушту көргөндө Армстронгдун оозуна сөз да келбей калды. Нес болуп карап турган кезде артынан ушундай бир башкача үн угулду. Музыка сыяктуу бир башкача үн угулду. أشهد أن لا إله إلا الله. Армстронг, эмне унчукпай калдың? Прием, угуп атам. Жер. Мага үн угулуп атат. Музыкаңарды өчүрүп койгулачы. Кулагым ооруп кетти. Музыкаңарды өчүрүп койгулачы. Жердегилер таң калып, кайсы музыканы айтып жатасың? Биз музыка койгон жокпуз. Ал музыка силерден угулуп атат го. Силердин кемеден чыгып аткан жокпу? Биз кемеге эч кандай музыкалык аппарат салган эмеспиз. Дегенде жердегилер бир саамга унчукпай туруп калышат. Так ушул учурда добуштун кайдан чыгып жатканын эч ким түшүнгөн эмес. Андан соң космостогулар жерден көрүнгөн таң калыштуу китеп сыяктуу көрүнүштү атайын аппаратка сүрөткө тартып, угулган үндү кошо жаздырып алышат. Космонавттар качан ийгиликтүү жерге кайтып келишкенде, аппаратка жазылып алынган сүрөттү, табышмактуу үндү жана көрүнүштөрдүн баарысын жердегилер илимпоздор жана адистер аркылуу баары чогулуп көрүшөт. Бирок ошол бойдон купуя ойдон кала берет. Себеби бул нерсени эч кимге көргөзүүгө болбойт деген совершенно секретно деген печатты басып туруп, элдерге жайылтпастан бул теманы жаап салышат. Ал эми бул асмандан көрүнгөн көрүнүш жана таң калыштуу үн динге тиешелүү болгондуктан адистер аны космонавттардын өздөрүнө дагы айтпастан таптакыр купуя ойдон калтырат. Ал убакта Аллах Тааланын бар экенине, Аллах Тааланын кудурет күчүнө ишенгендер өтө аз эле. Ал убакта динге дагы каршы чыгышчу. Калктын көпчүлүгү Кудай жок деген атеисттер эле. Мына ошентип арадан бир топ жылдар өтөт. 1983 жыл. Башкача айтканда, айга барып келгенден кийин 14 жыл өттү. Ал эми баягы космонавт Нил Армстронг өзүнүн иштери менен конференцияга катышуу үчүн Египетке барып калат. Египетке келип конференцияга катышып, сүйлөшүп отурган учурда сырттан азандын үнү жаңырып калат.
Ал жаңырган азанды укканда Армстронгдун жүзү куунарып куп-куу боло түшөт. Ирени бозоруп толкундана түшкөн Армстронг жанындагылардан сурайт: "А бул эмне болгон музыка?" Конференциядагылар таң кала Армстронгду карап: "Бул музыка эмес. Бул мусулмандарды намазга чакыруучу азан." Азан дейсиңерби? Бул эмне? Жөн эле үнбү? Бул үн мен асмандан уккан үн го? أشهد أن لا إله إلا الله. Мен бул үндү айга барып конгондо укканмын. Мен бул үндү биринчи жолу укканда денем дирилдеп толкундана түшкөнмүн. Өтө башкача үн эле. Ал үндү тыңшап атып, денем маңдырай түшкөн болчу. أشهد أن محمد رسول الله. Ушунчалык жаныма жагымдуу үн эле. أشهد أن محمد رسول الله. Угуп аткан конференциядагы жанындагылар жымжырт боло түшөт да, ооздорун ачып, таң калып, сыртта угулуп жаткан азанды тыңшап, 1 саамга чейин кыймылсыз, үнсүз отуруп калышат. حي على الصلاة. Сырттагы азан айтылып бүткөндөн кийин Армстронгга кененирээк Аллах Таала тууралуу толук түшүндүрүп берген соң, толкунданып, денеси кубарып кеткен Армстронг көзүнө жаш айлана түшөт. حي على الفلاح. Жүрөгү эзилип, өзүн кармай албай кеткен Армстронг: "О Аллах, мени кечиргин. Мен сени жерден таппасам дагы айдан жолуктурган экенмин. О Аллахым, мен сени жерден таба албасам дагы айдан тапкан экенмин" деп ыйлап жиберет. 1 саамга унчукпай өзүнө келген соң, сөзүн жанындагыларга минте улайт. "Мен бул дүйнөгө Аллахтын бар экенин, Аллах Тааланын ким экенин тааныбай келсем дагы, мен мындан ары Аллахтын жолу менен кетемин. Мен айга Аллахты тааныбай чыккан экенмин. Көрсө Аллах Таала мени азан аркылуу өзүнө чакырган экен." الله أكبر الله أكبر.
Мен Аллах Таалага ыраазымын. Мен эми намаз окуймун. Мындан ары мени мусулман деп эсептей бергиле. Мына ошентип алгачкы жолу космоско учкан Нил Армстронг ислам динин ушундайча кабыл алган экен. Жерден таппаган бактылуулукту, жерден таппаган бейпилдикти Аллахтын мээримин асманга учуп, асмандан тапкан экен. Ал эми бул асмандан көрүнгөн Курандын көрүнүшү жана угулган азандын сыры бүгүнкү күнгө чейин табышмак. Бул да болсо Аллах Тааланын кудурет күчү деп айтуудан башка сөзүбүз жок. Аллах Таала кечиримдүү, боорукер, ырайымдуу зат. Аллах Таала бизди адашкан бактысыз адамдардан кылбасын. Мына ушинтип Аллах Таала ар кандай белгилер аркылуу бизди өзүнө тарткан сайын тескери басып кетири кеткен адамдардан кылбасын. Жана эки дүнүйө бактылуулугун көрүп, Аллах Тааланын жүзүн бейиште көрүүнү насип этсин. Бул видеону WhatsApp'тагы досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Алар дагы көрүшсүн. Ал эми бул видеону көрүп, лайк басканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Ал эми бул видеолорду даярдаган Шундук ТВ каналы. Биздин каналга катталып, биз менен болуңуздар. Жана сизге Аллах ыраазы болсун.